В программе этого лагеря мы включили 6 классов арт-терапии. Это разные виды искусств, которые помогают детям расслабиться, избавиться от страхов, побороть какие-то свои страхи, фобии и обрести какое-то душевное равновесие. Это классы живописи, скульптуры, вокала, танца, кинокласс и класс кулинарии. Сүрөт тартканда деген кандай десем, баягы адам эс алат. Тем более мо жаратылышка чыкканда бу жаратылыштын өзү эле эс аласың да жаратылыштан. Анан тем более ал жерден сүрөт тартып атат. Анан сүрөтү жакшы болуп атса, булар ого өтөр жерге батышат балдарчы. Өстү кадимкидей моорекел 10 күндүн ичинде аябай эле баардык жагынан өсүштү буларчы. Биз кичинелигибизде көлдү көгүш деп аябай көктү эле элестетип боечубуз экен да. Анан мен бул жерге лагерге келгенимде бул светте көк эле эмес, жалаң гана жашыл, жана башка баардык светтерди, түстөрдү кошконумда ысык көлдү тарткан сүрөтүм аябай кооз болду. Мен өзүм ошол убакта катуу корккон окшойм да, ошо чочуулар көп болот да, мындай добуштар катуураак келсе дагы чочуп кетебиз. Бул жерде биринчи жашоодон таптаза эле көңүлүбүз калгандай болуп келгенбиз негизи. Ошол психология сабагын өткөндөн кийин бир аз маанайыбыз жакшы болду. Азыр эми бул жерде үйрөнгөн сабактарыбызды барып окуучулар менен биргеликте ошолорду колдоном деген ойдо кетип атам азыр. Баткенден келген балдарга 8 күндөн бери ушу скульптура сабагынан үйрөтүп атам. Арасында таланттуу балдар көп экен. Буга чейин пластилинден жазашты, анан чоподон жазашты. Анан кечээ күнү бүгүн 2 күндөн бери ушу көл жээкке келип кумдан жазап үйрөнүп атышат да, кумдан жазып атышат. Базовый билимди алышты, керектүү нерселерди. Сценарий жазгандан баштап, кинонун тартылышын, монтажын, операторское мастерство, актерское мастерство багы. Именно керектүү нерселердин баарын буюрса үйрөнүп алышты. Сценарийлерди өзлөрү жазышты. Ошо эң биринчиси ошо достук жөндө деп единогласно тандагандан кийин бул эми кошуналардын ичинен экиге бөлүнүп, анан кайра достошуп ойноп да баары биригип кандай любой ишти биригип жасаган, ынтымак менен жасаган кандай болорун булар азыр кичинекей этюдунан көрсөтүп берели деп чечишти. Мен ойлогон болчумун бул жерге келгенде аябай кыйын абал болот деп, бирок балдар негизги эле өздөрү ачык экен, өздөрү мындай шамдагай экен, бат эле биз менен сөз табышып, өздөрү жакшы иштешти да. Анан кийин мен күткөндөн дагы көбүрөөк биз алдык. Анан кийин азыр баардык балдар ойноп, жыргап, эметип атканды көрүп алып, аябай сүйүнүп жатам. 3, 2, 1. Матч окончен со счетом 4-0 в пользу